Саламатсыңар балдар, кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бардыгыбыз кыргыз тил китебибизди жана дептерибизди алып сабакка даярданалы. Алгач, бул сүрөткө көңүл буралы балдар. Келгиле, суроо береличи. Бул эмне? Бул үй. Булар эмнелер? Чымчыктар. Бул эмне? Жылкы. Бул эмне? Дарак. Демек, буларга биз эмнелер деген суроолорду бердик. Мындан биз жыйынтык чыгарсак болот. Демек, булар көзүбүзгө көрүнүп турган нерселер заттар экен. Биз заттарга ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорду беребиз. Демек, балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдүү баяндоочу болушу. Биз бүгүнкү сабакта заттын атын билдирген сөздөрдү сүйлөмдүү баяндоочу болушун билебиз. Жана ошондой эле жаңылгандан кийин текстинин 3 бөлүмү менен таанышабыз. Сүйлөмгө жана тексттин мазмунуна талдоо жүргүзөбүз. Өз оюбузду эркин, далилдүү сүйлөөгө үйрөнөлү. Бири-бирибизге көмөктөшөлү, пикирибизди угуп жана сыйлай билели. Ар бир айтылган ойду баалай билүүгө үйрөнсөк гана бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Келгиле анда китебибиздин 100 беттин ачалы дагы бүгүнкү темабыздын эрежеси менен тааныша алалы. Айрым учурларда заттын атын билдирген сөздөр ээнин ала-балын билдирип, баяндооштун милдетин аткарат экен балдар. Аларга ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолор берилет. Мисал келтирели. Алардын ичинен чоңу абыл. Суроо беребиз. Алардын ичинен чоңу ким? Абыл. Демек, бул сүйлөмдө баяндооштун милдетин аткарган сөз абыл. Ага биз ким деген суроону бердик. Мына ушундай балдар. Анда биз буга чейинки Таалайбек жөнүндө окуп жаткан текстибиздин 3 бөлүмүнө кайрылалы. Буга чейин Таалайбек дем алыш күнү атасын сонун нерсе айтамын деп эшикке алып чыккан. Андан ары эмне болду? Келгиле көрөлү. Күн жогору көтөрүлүп калган. Айлана мемиреп турат. Эки кара чыйырчык тиги маңдайкы бакка конуп алышкан. Өздөрүнчө кеңеш курган сыяктуу алмак-салмак чыйпылдашат. Алардын тилине түшүнчүдөн бетер Таалайбек аз убакытка тиктеп калды. Сонунуңду айтчы, ал эмне экен? Деп атасы сурап калды. Сыртта атасы экөө гана болчу. Бирок башка бирөөлөр анын сөзүн угуп койчудан бетер Жакыпка жакын келип, басыңкы үн менен айтты. Ата, кулагыңды тосчу. Мына балдар. Бул Таалайбек атасын экөө сыртта. Эмнеге таң калып карап калды Таалайбек? Чыйырчыктардын алмак-салмак чыйпылдаганына. Андан кийин ал атасынын кулагына эмне деп шыбырайт болду экен. Анда баарыбыз дептерибизди ачабыз дагы. Бүгүнкү числону жазабыз. Тема заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдүү баяндоочу болушу. Жана ж тамгасын элементи менен жазып, сөздүк диктантка даярданалы. Мен силерге сөздүк диктантты окуп берейин. Чыйырчыктар, сыртта, алмак-салмак, эшикке, клуб, Япония, Таалайбек. Мына балдар, бул сүйлөмдө катар келген үнсүздөр бар. Адамдын аты бар, шаардын аты бар. Аны өзүбүз жазылышын билебиз. Анда биринчи көнүгүүнү дептерибизге жазалы дагы төмөндөгү суроолорго жооп жазалы. Биринчи суроо. Эмне үчүн Таалайбек жыл мезгилдерин билбейт деп ойлойсуңар? Дем алыш күнү кандай окуя болду? Таалайбек айланадан эмнени байкады? Атасынын кулагына эмне деп шыбырады? Бул суроолорго өзүбүздүн оюбузду дептерибизге түшүрөбүз. Андан кийин экинчи көнүгүүнү коебуз дагы. Бизге берилген бул 3 макалды көчүрүп жазып, баяндооштордун астын сызабыз. Аларга суроо беребиз. Алар кандай сөз экенин дагы билгиле.
Анан бул макалдарды чечмелеп коесуңар. Анда силерге үй тапшырма 3-көнүгү жаз жана көз мезгили боюнча 2 мезгилди салыштырып класстер түзөбүз балдар. Кийинки сабактан жолукканча кош кула.